Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитет өз жыйынын Балыкчы шаарындагы жолдун абалы менен таанышуудан баштады. Бул жол 1,5 жыл мурун башталганы менен аягына чыкпай келет. Жол салып келатып, параллельно көп нерселер өзгөрүүлөр болуп, ошондон созулуп кетти. 4 труба эле 48 болду деп подрядчик ошондой түшүндүрүп атат. Бирок эми жол бүтүп калса, шаарлык тургундарыбыз үчүн бир жакшы жылыш болот эле, себеби бул ошо Балыкчы шаары Ысык көлдүн дарбазасы болгондон кийин Балыкчы корумдунун жолунун проектисинде биринчи 7 километрин быйыл бүтүргүлө деп ошол тапшырма берип атабыз. Балыкчылыктардын күткөнү да ушул. Себеби курулуп баштаган жол эртерээк аягына чыкпаса, туристтик сезонго терс таасирин тийгизип, жергиликтүү тургундардын жашоо турмушуна кедерги болду. Заңгыратып жол салып койсок, бул бүткүл эле Кыргызстан боюнча келген туристтердин, коноктордун көз карашы мамлекет жакшы экен, өнүккөн мамлекет экен деген жакшы көз караш болот да. Ошон үчүн ушунун үстүнөн негизинен иштеш керек. Биз баягы ушул профильный комитет болгон үчүн ошонун үстүнөн иштеп, келип, көрүп, анан кийинки 2020 жылдын бюджетине ошолордун чечилбеген көйгөйлөрүн киргизип берели деп келгенбиз. Эл өкүлдөрү комитеттин жүрүшүндө Балыкчы шаарынын тургундары менен жолугуп, суроо жооп иретинде пикир алышты. Анда калаадагы көйгөйлүү болуп турган мектептин тартыштыгы, жол, коопсуз шаар боюнча маселелер айтылды. Тротуар бар эле, Аманбаев көчөсүндө жарык бар эле. Анан эми ошолордун тагдыры эмне болот? Менин суроом ошо да. Азыр сиз айтып атасыз, бир эле катын жаап коебуз деп атасыз. Ал жерде эл басышы керек. Эл түнкүсүн безопасный бир эме обеспечивать этиш керек да. Сиз айткан маселелер боюнча освещение, тротуар боюнча мына бүгүн чечимге киргиздик. Биз дагы чечим болгондо сурадык, подрядчиктерден сурадык. Ошону таштап кетпей, бул шаардын ичи, жерде жашоочулар жашайт. Тиякко макул трасса болуп калды. Анан бул жакта ошону да кошо эске алып кетсеңиздер. Комитет мүчөлөрү Андан ары Чолпон Ата шаарында болуп, шаардык саркынды сууларды тазалоочу жайдан кабар алды. Бул жерде тездетип оңдоо иштерин жүргүзбөсө, абалы абдан начар. Чолпон Ата шаарында кароо айылында айрым пансионаттар, анан турак жай үйлөрдүн баардыгын өздөрүнүн саркынды сууларын ошо Чолпон Атанын водоканалынын очистной сооружениесине куят. Ал очистной сооружение бүгүнкү күнү механикалык эле тазалоо жүрөт, эч кандай башка тазалоолор болбойт. Ага өтө көп акча каражат талап кылынат. Ал боюнча ар кандай институттар иштеп атат. Эми буга деген республикалык деңгээлде өкмөт кириши керек да, ошону биз айтып чыктык. Ал эми Чолпон Ата корумду автожолунун айрым бөлүктөрү жаңы төшөлгөнү менен коопсуздук эрежелери сакталбай, жол кырсыктары көп катталып келет. Мунун себептери жолдун курулушунда кемчиликтер болгон. Жолдун чет жагында обочина деп коет. Ушул жерде эң бир абдан көйгөйлүү маселелер да. Кээ бир жерлери бир 30-40 сантиметрге чейин түшүп кеткен да. Кетип барат, ушул жерден ала салып кетип атат машиналар. Бир 30-40ка жакын ар кандай кырсыктар болду деп атат да. Ушул маселелер боюнча дагы аларга тапшырма берилди. Ушуларды бүтүрүп, ордуна келтирип, анан кийин жолду аягына чыккан боюнча. Көчмө жыйын соңунда айтылган ар бир көйгөйлөр боюнча комитеттин чечими чыгып, аларды аткарууга өкмөткө тапшырма берилди.